Бүгүнкү күндө аябай көп суроолор болуп атат. Ундун баасы кымбаттайбы, жетеби, бизге жетпейби деп күндө чалып, журналисттер дагы чалып атат. Анан ошол боюнча биз бүгүн маалымат берип коелу дегенбиз. Чогулуп биякта Кара Балтанын мелкомбинаты, Токмоктун мелкомбинаттары келмек, бирок тилекке каршы алар ооруп келе албай калышты. Биз баарыбыз көрүп атабыз. Акыркы мына бизде эки революция болду, пандемия болду. Мына Казакстанда азыркы событиялар боюнча болгон сайын бизде чек аралар жабылат. Чек аралар жабылып, эң негизги биздин азыктар жетишпей, бул кризис болуп, продовольственный кризис болуп, аны ар дайым көрүп атабыз да, ушундай кырдаал болгон сайын. Мына мисалы карасак, былтыркы жылы пандемия болгондо дагы чек аралар жабылып, биздин рынокто дефицит болуп, өзүбүздүн эң негизги азык-түлүк жетпей, биз акыбалдан араң эле чыкканбыз. Себеби Кыргызстанда былтыр 6-7 эле комбинат иштечү. Быйылкы жылы, мына бүгүнкү күндө айтсак, бизде азыр 27 комбинат иштеп атат Кыргызстан боюнча. Биз дагы 20 комбинатты иштеттик да. Мунун себеби 2021 жылдын август айында кабинет министров тегирменчилерге буудайды импорт кылганда нулевой ставка кылып берген. Ошонун себебинде бирке жеңилдик болуп, Кыргызстанда тегирмендер иштей баштады. Сентябрь айынан баштап биз 120 000 тоннадан ашык буудай киргиздик. План боюнча 200 000 тонна киргизмекпиз. Тилекке каршы Россиядан, Казакстандан вагондор жетпей, биз 125 000 тоннадай киргиздик бүгүнкү күндө. Андан тышкары иш орундарын толуктадык. Андан тышкары биз азыр тоюттарды дагы көбөйтүп баштадык. Мына бүгүнкү күндө айтып кетсек, мына декабрь айында тоюттардын баасы дагы арзандап, анан ундун баасы сентябрдан баштап стабилдүү болуп, бир кымбаттаса 3%-га эле кымбаттап атат. Анын себеби биз буудайды 90%-дан өйдө сырттан алып келип атабыз. Бизде өзүбүздө Кыргызстанда тилекке каршы 16 жылдан бери буудайдын көлөмү азайган. Анын себеби эмне болгон? Анын себеби кыргызстандык тегирмендиктердин баары токтоп калган. 16 жылдан бери бизге азык-түлүктөр көбүнчө көмүскө жолу менен келген. Аткестик жолу менен деп айткандай. Ошон үчүн расмий түрүндө иштеген ишканалардын баары токтоп, айрымдары Казакстанга чыгарып, айрымдары болсо металлоломго сатып ошойдон жок болгон да. Мына 2014-жылы бизде 65 комбинат болсо, 2020 жылы 30 иштей турган комбинат калган, ошонун ичинде 7 эле иштеп аткан. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, мына 27 комбинатыбыз бар. Бизде азыр өзүбүздүн запастарда унубуз дагы бар, буудай дагы бар. Ошон үчүн мындай толкунданууга негиз жок деп ойлойбуз. Бүгүнкү күндө мына Таласта дагы чоң аябай жетишпей атат дейт, ограничение болуп атат дейт. Биз азыр бул кесиптештер менен сүйлөшүп, ошо Таласка дагы мелкомбинаттардан унду жибергенге даярбыз да. Бул МСУ менен иштейбизби, башка ишкерлер менен иштейбизби, бирок биз ун менен камсыздоого даярбыз. Анан бул бизге, бул тегирменчилерге берген жеңилдик бул 1 жылдык эле норма болгон. Албетте 1 жылдын ичинде бул тармакты кайра иштетип, бүт баарын кайра ордуна келтирүү мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн бизге бул биздин тармакка жок дегенде бир 2-3 жыл керек да. Полный бул тармакты кайра ордуна келтирип, иш орундарын толуктап, анан биздин өзүбүздүн дыйкандарды ошол буудайдын көлөмүн чоңойтуп, көбөйтүп, өзүбүзгө Кыргызстанда жетиштүү кылыш үчүн бир 2-3 жыл керек да. Ошон үчүн мен дагы биздин президентибизге, кабинет министрдин жетекчисине кайрылат элем. Жалаң эле ун тармагын эмес, бул
кайра иштетүү тармагынын баарын көтөрүшүбүз керек да. Анткени биз көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө мына чек ара жабылган сайын ушундай маселе чыгат да. Бизге азык түлүк жетишпейт. Анан эң негизги бул ун да. Ун жетишпей калат. Мына кандай сыртта болобу, ичте болобу, бизде болгон сайын Казакстан чек араны жаап коет. Анан ушундай маселелер пайда болуп калат да. Ошон үчүн биз үмүттөнөбүз баягы ошол кризистен чыгып кетсек, биздин дыйкандар дагы жана мотивация болуп дыйкандарды дагы иштетип, биздин Кыргызстандын өзүбүздүн буудайлардын көлөмүн көбөйтүп, өзүбүздүн азык түлүк коопсуздукту өзүбүз сакташыбыз керек деп ошол боюнча айтып коелу дегенбиз да. Баалар боюнча бүгүнкү күндө декабрь айынга салмаштыруу бизде баанын баа жогорулган жок комбинаттардын ичинде. Бирок айрым аймактарда ошондой спекулятивный деп айтсак болот. Бул орточулар алып элге баягы ун кымбаттайт деп жалган маалыматты берип колдонуп атат деп айтсак болот да. Комбинаттардын өздөрүндө, өндүрүшчүлөрдүн өздөрүндө баалар бүгүнкү күндө көтөрүлгөн жок. Мына айтсак, сентябрь айынан баштап 3-4% эле көтөрүлдү баасы, ундун баасы. Анан биздин келишим бар. Кабинет министров менен, Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, антимонопольный орган менен биздин ортобузда келишим бар. Буудайдын баасы мынча болсо, ундун баасы мынча пайыздан өйдө көтөрүлбөш керек деген. Мукамолдор өзүнүн пайдасын 10%дан өйдө көрбөйсүңөр деп ушундай келишим бар. Ошол келишимдин ичинде биз ишти азыр жүргүзүп атабыз. Ундун көтөрүлүшүнө бул бир эле негиз бар да. Бул буудайдын кымбат болуп калса биринчиден, экинчиден будай келбей калса, мисалы бул жака келбей калса, анда албетте биз импорттолгон ундарга өтөбүз. Ал болсо баасы кайсы баада болсо дагы ошол баага алганга мажбур болобуз да. 6.24 өсүм. Эмеде мондай кырдаалчы ар дайым жыл сайын боло берет да. Себеби биз зависимыйбыз да. Туурабы? А эмне үчүн биздин баягы Кыргыздын фермерлери баягы Совет Союзунда буудайды жакшынакай эле чыгарып эле биздин Кыргыздын эмесинен буудайынан нан ар кайсы продукцияларды чыгарчу эле. Айтсаңыз, бүгүн Кыргызстанда биздин эл менен бүгүнкү потенциал менен Кыргыздын фермерлери эмете алабы, өндүрө алабы? Ошо объемга канча Кыргызстанга жетет? Сапаты кандай болот? Буга эмне андан кийин силерге баягы кызыкчылык жок да, силерге объем керек да, туурабы? Андан тышкары биринчи ошого силер даярсыңарбы? Ошо биздин сапат, биздин чыгарган, өндүргөн буудай сапаттуу болобу, болбойбу? Ушуну кыргызча, орусча айтып берсеңиз. Кыргызча болсо жооп бериңиз. Жооп берип коңузчу. Сейчас, подождите, сейчас поставим. Мен сайыз малында конкуренция деген жок болчубайт. Ал убакта бир кыл ун болчу. Азыр бардык эле базар экономикасына өтүп кетти, бүт качествого иштеп калышты. Биздин буудайлардын качествосу Казакстандын буудайларынын качествосуна жетпейт. Себеби бизде мамлекет тарабынан же өкмөт тарабынан мындай урукка же болбосо буудайдын качествосуна көңүл буруу аз. Бүт жерлер частный өтүп кеткен. Алар болгон буудайды себеп болгон буудайды алып келет. Буудайды бизге алып келсе, биз ун чыгарабыз, унун качествосу буудайга жараша болот. Ошон үчүн биздин местный буудайга 30-50% болсо, Казакстандын буудайын 50-60% кошуп иштеткенге аракет кылабыз. Мейли, жакшы буудай берди, өкмөт. Жакшы буудай бербес. Мыктын алып келип берди. Биздин суу, биздин жер өндүрө алабы? Өндүрө алат. Болот да. Сапат буудай сапаттуу болсо, анда ун сапаттуу болот. Вот скажите, вот кыргызские фермеры могут на своих полях при этих же площадях? Нет, это производители, вы переработчики. На этих же землях, на этой же водой выращивать, как при Союзе было, качественную пшеницу, чтобы мы сами, вы сами нам продавали хлеб.
Так, мындай. Крестьянское хозяйство жоқ депсеңші. Келебаш, бак, түшүндүм байке сиздин сөзүңүзгө. Так, мен кыргызча жооп берем. Мындай байке. Не, ну подождите, давайте это туда-сюда, микрофон сейчас закончит. Buğdaydın baası undun baasынан зависит етеді. Егер контрабанда un кирип 20 сомдон сатылып атса, biz buğdayды 18 сомдон ала албайбыз. Ошон үчүн биринчи кезекте контрабанда un жабылыш керек. Андан кийин buğdaydın baасы өзү келип калат баасына. А biz 18 сомдон buğday алып алып, unду 24 сом сатсак, Казакстандан кирип аткан ништонный ундар 20 сомдон сатылып алса, biz тегирмендер токтоп калабыз. Ошон үчүн бул жагына карап көрүшүбүз керек. Бұл барлық көлемнің барын қанша аянтқа сесеп дағы, бұл жетпей қалады да, бұл 70%-ға әлі өзісі қамсыздай аласыз да, будаймен Қырғызстанда, мысалы. Мына 2016 жылдан бері 120 000 гектарға азайып кеткен біздің аянттарчы. Анын себеби эмне болду? Анын себеби баягы Кыргызстанда тегирмендер иштебей баары талкаланып калган себеп болду да. Ошон үчүн бул переработкадан тышкары буларды будай өндүрүүчүлөрдү стимуляция кылыш үчүн переработка иштеш керек. Переработка иштесе булар даярбыз дейт да. Мына азыр кластерный развитие деп Минсельхоз Айыл чарба министрлиги программа жазат, ошого кошулгула деп атат. Биз тегирменчилер даяр болуп атабыз. Бизден кийинки чынжырдагы даяр болуп атат, бирок биздин дыйкандар суроо берип атат. Мына 2016 жылы биз монча өндүрсөк, силер эч кимдер албай койдуңар, баарыңар жабылып калдыңар, биз тойтқа сатып банкрот болдук деп атат, мисалы. Где гарантия дейт? Силер кепилдик берсеңер, эртең бир күн иштесеңер, биз ошол сапаттуу будайды аны сырттан алып келип өрөөнүн биз өздүргөнгө даярбыз деп ататчы. Ошон үчүн биздин биринчи талап ошол болуп атат. Бул кайра иштетүү тармакты, переработканы колдоп ошону өнүктүрбөсөк, анда будай өндүрүүчүлөр дагы буларга стимул жок болуп атат да. Булар дагы өзү баягы булар да көлөмүн көбөйтөт да. Ага. Газета «Шелковый путь», пожалуйста. Самайга мындан 2 жыл мурун болсо керек эле бир айттыңыз эле, Минсельхоздун статистиканын проблемасы бар депчи. Мисалы, ар бир район баланча гектарга будай айдалды деп отчетун берет. Ошонун негизинде Минсельхоз бизде баланча гектар айдалды, баланча тонна алабыз деп түшүндүк. Бирок по факту сиз айткансыз, райондор кичине туура эмес маалымат берет. Мисалы, алар көбүрөөк көрсөтөт, бирок айдалган жер, мисалы, ошол эле будай азыраак болуп кетти. Кийин аны ушу суроого Минсельхоз айтты эле, биз эми баягы GPS-ди космос менен эсептейт турган. Ошол аркылуу эсептейбиз, статистика эмес. Анан ушул маселе боюнча сизде маалымат жокпу, ушу проблема чечилди? Тилекке каршы бул проблема чечиле элек. Жанагындай спутниковый деп, мындай электронный бир считыватель деп башка технология менен карап билебиз деген, бирок ал ишке кире элек. Мына мен 2016 жылдан бери биз айтып атабыз, баягы бизде 1 000 000 тоннанан 800 000 тонна чогултуп деп Минсельхоз отчет берчи. Бирок биз да өзүбүз чыгып карачык, андай көлөм болгон эмес да. Азайып барып, мына 2020 жылы эң төмөнкү деңгээлге жетти да бул. Анын үстүнө дагы жана кургакчылык дагы себеп болду. Андан тышкары биздин айдоо аянттары жылдан жылга азайып келип, мына бул бүгүнкү күнгө келгенде биз 90% сырттан алып кирип калдык да. Ошол күнгө жеттик да. Дагы бир суроо да, бул Кытайга баягы экспортко уруксат бергендердин арасында ун дагы кирди эле да. Анан кийин ушу Кытайга дагы унду экспорт кылабыз дегендей сөз болду эле. Бул 2018-19 жылдары ошондой проект жасап, себеби биздин базарды түзмө-түз 100%, бул 80-90% Казакстандан келген импорт болгон ундар ээлеп калганда, биз как альтернатива ошол иштетип Кытайга экспорт кылалы деп ойлогонбуз. Бирок ал ишке ашкан жок. Себеби мына 2 жылдан бери өзүбүздө кризис болуп, пандемия башталгандан бери кризис болуп атат. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө эң негизги биздин өзүбүздүн
элди камсыздоого деп ошол жака көңүл буруп атабыз да. Экспорт боюнча бүгүнкү күндө ал проектти караган жокпуз да. Ага. Назар Ньюс, пожалуйста. Айбар Абдуллабеков, Кыргызстан азык-түлүк тартышында канчалык деңгээлде, эгерде азыр коронавирусқа чөп жатат, эгер эме болуп калса, карантин жарыяланып калса, ундун запасы жетеби? Азык-түлүк жетеби? Бүгүнкү күндө биз баарыбыз тегирмендер, баарыбыз кармаган запастар бул 1,5-2 айлык эле запастар болот. Бирок Казакстандын будайы баасы жогорураак болгон үчүн биз сентябрь айынан баштап Россиядан алып келип атабыз. Мына бүгүнкү күндө Россиядан дагы келип атат будайлар комбинаттарга. Ошон үчүн транзит үзүлбөй бизге чекизат келип турса, биз өзүбүздүн кайра иштетүү көлөмүбүз мына 27 комбинат биз Кыргызстан элин камсыздоо кыла алабыз да. Даяр уну менен да. Sizde statistika var mı? Kırgızstanlıklar Kazakistan'dan unun көп сұрақталып жоғары же Кыргызстандыкынан ошол? Кечиресиз, келген көлөмүн айтасызбы? Статистика десек, биз өткөн жылдары статистика кылганбыз. Биздики 65% Казакстандан келчи көмүскө жолу менен. Жоқ, Кыргызстандыктар мындай сатып алганда Биздин негизи Казакстанга басым жасашабы же Кыргызстанда бизде өндүрүлгөн? Мен муну 2021 жылдын аягын айтсак, мына бүгүнкү күндө биз пайызын көтөрдүк. Жергиликтүү ундунчу мына 60-65%га чейин биздин ундар сатыла баштады, биздин ундар менен колдоно башталды. Анын себеби дагы Казакстанда дагы будай да кымбаттагандан кийин уну дагы кымбаттап атат да. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө көбүнчө кардарлар бул биздин жергиликтүү унга көбүрөөк көңүл бура баштады да. Андан тышкары көлөм да көбөйүп атпайбы? Мына сентябрь айынан баштап карасак, өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдүн көлөмү да көбөйө баштады. Мына рынокты карасак, өзүбүздүн жергиликтүү ундар азыр өзүнүн пайызы көбүрөөк болуп калды деп айтсак болот да. Вообще размер контрабандной муки в стране сколько процентов, например, муки у нас контрабандная на рынке? Мы анализировали в прошлые годы, до 65% было, до 65, до 70% доходило. Да, контрабанда муки. Это только мука или мучные изделия? Это мука плюс мучные изделия, ну, макароны и так далее. С сентября месяца, когда наших переработчиков поставили в равные условия, скажем, контрабанда, это неучтенный ввоз называется. Это что? Это без оплаты налогов мука заходила. Когда на сырье установили нулевую ставку, мы смогли конкурировать вот с этой ввозимой мукой, и объем вот этой контрабанды начал уменьшаться. То есть сейчас, на сегодняшний день, уже увеличивается доля местных мукомольных комбинатов. Ustanızlarında o bizden buğdaydı sizler neler bilek ve nasıl tömörün yaxşı olmayı tuhataslarda bir o. O ayında kıstaşıkanlar olsun özleri ucunağından buğdaydı özleri ayında tegerimden son sapatından cevap koyuyor. Bunlar da tanıydı. Biz биздин будайлар сапат аябай төмөндөп айткан жокпуз. Андай көлөмүн арасында болот деп атабыз. Мына мисалы былтыр 300 000 тонна өндүрүлсө, ошонун жарымы будайга жарады. Бул 23 кликавинадай болду. Андан минимум да. Калгандары болсо баягы тойтка жарган фураж болуп калды да. Мисалы. Бизге 23 кликавинан өйдө бул унга жарайт. Хлебопекарный унга. Ошол үчүн биз сырттан мына өзүбүздүн көлөмүбүздү, будайдын көлөмүн көбөйтсөк, анда биз сырттан аз эле көлөмдө алып келип туруп, өзүбүздүн будайды иштеткенге даярбыз. Себеби бизден башка бул будай экспортко кетпейт. Ал эч кимге кереги жок деген сөз да. Ошон үчүн биз эң биринчи биздин кызыкчылыгыбыз, себеби биздин будай жолуна Россиядан же Казакстандан келе жаткандай транспортный баягы чыгым жок болот. Ошон үчүн бул өзүбүзгө бул керек да. Мы заинтересованы деген да өзүбүздүн будайда.